Sen başında şey yapsana. Bir akıllı bu. Benim akıllı. Hayır, hayır, kimse bana ruhsat verecek başımdan. Hayır, hayır. Hayır, ruhsat verecek ama hayır, ne yapacak ama? Atayım. Kızım, hayır. Sana koyacağım balıktan sonra bir yerden. Aleyküm, uruşa ketken günleriniz olgandı. Assalamu alaikum, Kırgız elim, kandaysыңар? Мына ушул видеолор чыгып атыптыр. Мен көрүшүм боюнча 3-чү видео чыкты да уже. Бул немеге жатпайбы да? Закон карабайбы буну? Же закондук түрдө ушинтип эле жөн эле иштен айдап коюш болдубу? Кана кече күнү Садыр Жапаровду чыгарганбыз. Бул мектепти өрттөп кетиш керекпи? Базар Коргондо бир эле жерде эмес экен. Толтура жерде экен. Базар Коргон полный эле ушундай экен да. Кандай мамилени алып атасыңар силер? Туристчен жүрөлү. Жолуктардын баарын чечип. Эгер кийимге асыла турган болсок, биз кийип жүргөн ар бир кийим Американыкы, Европаныкы, Кытайдыкы келе чечип салалы. Кийген кийимибизди кыргыздыкын кылалы. Анандай сүйлөсөк болот да. Тем более бул жолук. Могу сүйлөп аткан директорлор, жанында отурган кимдер билбейм, Осурбаев деби ким? Чечербаев болсо дагы кечирип коюңуз. Бирок Аллахтын өкүмү турганда сиз бит да эмессиз, ит да эмессиз да. Катуураак айтканда. Сиздер директор эмес, окуучулардан окчу алышыңыз, билим алышыңыздар керек экен. Садыр Жапаров, мен сизге кайрылган себебим, ооба билем жаңы баштадыңыз жумушту. Деп эле тамгасын иштеп алыңыз дебейм. Бирок ушул жагын жакшылап карап коесузбу? Базар Коргон полный мектептерин текшерип, кечүүнү эл кыдырдыңыз. Ошондо деле уксас болмок ушуларды. Бул видео жетет деген үмүттөмүн. Ар бир кыргыз жаранын кайрылганга укугу бар сизге. Анткени кече сиз кыйынчылыкта жатканда биз сизге ишенип чыгарып келдик. Ошол себептүү мына бүгүн сиздин жардам сурап кайрылайын. Жардам берер күнүңүз келди деп ойлойм. Баштаган ишиңиз ушул болсун. Базар Коргон районунан баштаңыз.